Баткендеги чек ара окуясында жабыркагандарга жардам берүү үчүн атайын эсептерге 104 миллион сомдон ашуун каражат чогулду. Чогулган каражаттарды көрсөткөн сайтта жазылгандай, өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн аппаратынын эсебине 96 миллион 333 миң 366 сом, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин эсебине 2 миллион 252 миң 466 сом жана Бишкек шаарынын мэриясынын эсебине 5 миллион 922 миң 878 сом түштү. Эскерте кетсек, 28 апрелде Баткен районунун Көкташ айылындагы суу бөлүштүрүүчү жайга Тажикстандын жарандары видео көзөмөл орното баштаган. Ага кыргызстандыктар каршы чыгышкан көп өтпөй эки элдин жарандары бири-бирине таш ыргытуудан абал курчуп кеткен. Акыркы маалыматтарга караганда, кыргыз-тажик чек арасындагы чырдан жалпы 190 адам жабыркап, алардын 36сы набыт болгон. 1 майда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Тажикстандын УКМК башчысы Саймумин Ятимов менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, 4 пункттан турган протокол кабыл алынганын айткан. Ошол эле күнү Тажикстанда барымтада турган Лейлек районунун интернационал айылынын башчысы жана 9 жергиликтүү тургун кайтарылган.